Өлкө аймагында кыркы убактарда болуп жаткан кылмыш, кырсык окуяларын, жол эрежелеринин коопсуздугун чагылдырган телекөзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бул жолку чыгарылышта Борбор калабызда өткөрүлгөн рейдтик иш-чара учурунда орун алган айдоочулардын жоруктарын жана жол кырсыктарын көрсөтөбүз. Бул Кия үлгүсүндөгү автоунааны рейд учурунда патрулдук милиция кызматкерлери токтотушту. Токтоткон учурда айдоочу бир топко унаадан түшпөй олтуруп, бир нерсе издеп жаттыбы айтор убакытты созуп биздин чыгармачыл топту уюлдук телефонго тартып, ишке кыйла тоскоолдук жаратып жатты. Подписывать этпесеңиз, подписывать этпесеңиз. Эки галочка турбайбы? Машинеден түшүп, бурунду мага бошотуп. Машинеден түшүп, бурунду бошотуп, себебисин айдоочулук бөлүмүнө. Машина ездик. Бул айдоочуну тоскон учурда текшерүү учурунун айдоочулук бөлүгү жок экен. Өзүнүн айтуусу боюнча айдоочулук бөлүгүн жооп ийген экен. Бул жумуш биздин жумушту тартып атат, сиз турачысыз. Як мага деле караштырып бериңиз. Карадан эски көрүнүп. Акыры айдоочулук күбөлүгү жоктугун айтып, унаадан түштү. Бул учурда жол коопсуздук эрежелеринин талабына ылайык унаа айып короосунан орун алат. Инспекторлар аталган унааны айып короосуна токтотуп, айдоочуга тийиштүү протокол толтуруп беришти. Кыздарды себеби биз жолдон текшерүү үчүн тостук. Чыңгыз Айтматов көчөсүнө түштүктү көздөй баратканда. Тоскон учурда аталган айдоочунун айдоочулук бөлүгү жок болупту жанынан. Өзүнүн айтуусу боюнча айдоочулук бөлүгүн жоготуп ийгендигин айтты. Ошол себептен келип айып короосуна токтотулду. Ал эми бул күмүш түстөгү Honda Odyssey унаасын токтоткон учурда айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты-жыттанып жатты. Айдоочунун мас соосун аныктоо максатында наркология бөлүмүнө алып барып текшерген учурда айдоочунун мас абалында экендиги аныкталып, унаасы айып короосуна токтотулуп, айдоочуга тийиштүү айып кагазын толтуруп беришти. Так, бул айдоочу Тунтуй уулу Кенжебек деген Зымасов Алатоодон Алатоо көчөсүнөн таманды өзүнүн айдоо чыкмалары туура келбестигине байланыштуу
жана бизге шек пайда кылгандыктан биз токтотууга мажбур болдук. Текшерүү учурунда айдоочудан спирттик ичимдигинин жыты келгендиктен биз наркологияга алып барганда текшергенге мажбур болдук. Текшерүү учурунда бул айдоочунун спирттик ичимдигин ичкендиги боюнча анализи туура чыгып, ичимдиги боюнча тастыкталгандан кийин протокол түзүлүп, автоунаасы убактылуу токтотулуу жайга токтотулду. Бул Лекс сүлгүсүндөгү жол тандабас рейдтик иш-чара учурунда токтотулду. Токтоткон учурда айдоочунун күбөлүгү жана тиешелүү документтери жок болуп чыкты. Бирок айдоочу унаа меники эмес деген үмүттө ар кандай шылтоолорду айтууга аракет кылып, камера жок сүйлөшөлү деп тайсалдаганы менен мыйзам талаасында кур шылтоо жардам бербесин жакшы билебиз. Я назад только сдал, все, разницы нет. Айдоочу акыры инспекторлордун айтканына көнүп, жакынкы жердеги убактылуу унаа токтотуучу айып короосуна унаасын токтотууга макул болду. Ал эми мыйзам талабына ылайык айдоочуга тийиштүү айып кагазы толтурулуп берилди. Сиз көрүп турган күмүш түстөгү төрт дөңгөлөгү асманды карап турган унаа туурасында айта турган болсок, катуу ылдамдык менен келе жатып, Nissan үлгүсүндөгү унааны сүзүп алаа салып кеткен. Окуя рейдтик иш-чара учурунда орун алып, мыйзам өкүлдөрү кырсыктын келип чыгуу себебин аныктап жатканын көрүүгө болот. Урматтуу айдоочу, шашылбастан, жол эрежесине так, кырсыктан оолак болуңуз.